кар баскан Түп районунун Жылуу булак айылында азыр мамлекет башчы Садыр Жапаровдун биринчи мугалими жашайт. Бул агартуучунун айылдагы үйү. Саламатсыз беле? Жакшы турасыңар беле? Жакшы эле. Жакшы, мени таанып атасызбы? Азыр тааны элекмин. Келиңиз эне. Жакшы, акыбалыңызды, ден соолугуңузду сураганы келдим эне. Молодец, рахмат айлана. Сен ким каласың? Эненин жашы 90дон ашып калса дагы баскан турганы тың, көөлү күчтүү, айылдагы кенже баласынын колунда бактылуу карлыктын доорун сүрүп жаткан кези. Эжей, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич ушу Жылуулактан эмне үчүн ушу Жылуулактан биринчи классты ушуга келип окуп калган? Ооба. Мындай алар кең солук. Анан кийин бияка келип калган себеби Карагай башы болуп иштеп келген. Анан кийин өзү мындай эмек иши болчу, молдо да иши болчу жакшы. Анан кийин мындай барып келип иштегенге болбойт экен, көчүп келем деп бияка көчүп келди. Могу жерден Нуртай деген кишиникине көчүп келди. Ошол убакта Садыр кичинекей бала экен. Как раз мен биринчи классты кабыл алып атканда ошол биринчи класска кирди. Окуду. Көп жыл агартуу тармагында иштеп, бул аралыкта балдарга билим тарбия берип, окуттум деп карыя таамай айтып олтурду. Мен ушуга аябай сыймыктанам. Келигим эле келе берет мектепке. Ушунча карыдым эми. Эмне деген жаш. Кудайга шүгүр. Ошондо да келе берем. Президенттин биринчи мугалимин айылдагы келечек муундарда жакшы таанып сыймыктанышат. Кылымга тете өмүр сүргөн энени алар таң калуу менен карап чогулуп күтүп турушуптур. Бул мамлекет башчысынын кенже класста билим алган бөлмөсү. Мугалим Садыр Жапаровга 1976-77 кыйын кездердеги жылдарда билим берген экен. Биздин президент кичинекейинде ошол эле айылдан, ошол эле мектептен 36 тамганы үйрөнүп, аларды кошуп окуганды үйрөнүп кеткен. Окушумду канча жылдан бери көрө элекмин. Баягы шайланды да президентке. Ошондо мени чакырып алып баргам, катышкам. Ошол чыгып кеткенден кийин ошолго чейин кезиге элекмин. Анан өзүм ушундай каалоомду эметем, ушундай жүрөгүм менен эме кылам. Кезигейин десем убактым болбойт. Ал баланын убактысы жок. Телевизордон көрөм, жаңылык айтып атса, үйдөгү балдарым дагы Садыр балаң сүйлөп атат деп кыйкырышат. Кокуй деп чуркап барып, аябай сүйүнүп калам. Кезикким келет. Кеңешкан эже, Шамилова Кеңешкан эже менин дагы биринчи мугалимим. Менин биринчи мугалимим Кеңешкан эже экен, азыркы күнгө чейин сыймыктанам. Анан менин эжем Кеңешкан эже болгондуктан азыркы биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич экөөбүз классташпыз, бир класста окуганбыз. Эже окуткан классташ. Ушундай бийик даражага президент болгондо мен абдан сыймыктанам. Азыр карыя өзү тамга таанытып, билим тарбия берип, кыргыз мамлекетин башкарып жаткан окуучусунун колун кармап бата берет элем дейт. Эл үмүтү акталып, мамлекеттеги өзгөрүүлөр дагы мугалимдин жүрөгүн жылытат. Жазгүл Сатаева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан.